барыңыздар. Бүгүн 27 апрель 2020 жылы Жайыл ата коомунун мүчөсүнө мынакей Жайыл ата коомунун аксакалдары, мүчөлөрү мына келип отурат. Тең төрагасы Нургазы байке, Эркин Сайдан, Ашмал аксакал, аксакалдар келип отурушат. Эми сиздерге бир сөз берип коеюн. Каалоо тилегиңиздерди айтып кетиңиздер. Мынакей карантинде эле көптөн бери биздин коомго келбей калдыңыздар эле. Бүгүн бир жакшы иш чара болуп келип атасыздар. Каалоо тилектериңиздерди айтып коюңуздар. Каалоо тилек мына Жайыл коомунун тең төрагасы катары Нургазы Айпаев өзүм тааныштырып кетейин. Мына биздин коомчулукта мынакей 25 жылдан бери Жайыл коомун иштетип келатырбыз. Жайыл коомунун Жайыл районунда турган тургундары менен Панфилов, Москвовск 3 районда Жайыл урпактары турат. 3 район менен тыгыз байланышабыз. Мына биздин аксакалдар Ашмал байке, Болот байке, Сатыбек байке, Салагыз байке, Бекшенбек байке, Алымбек молдо экөөбүз отурат. Мына өзүбүздүн коомчулукта ай сайын бир айда бир жыйын кылып, жашынакай жыйындар өткөрүп турабыз. Жайыл коомунун президенти Динара Исаевага биз сыймыктанабыз. Ошол кызыбыз мынакей Жайыл коомунун президенти болуп, Жайыл коомунуна салымы аябай зор. Экинчиден айтарым, мынакей биздин райондун Жайылдын урпактарынын өзгөрүшү аябай көп. Жыйын сайын Жайыл коомунун жыйындарында көп нерселерди, грамоталарды, почетный грамота, ардактуу инсан деп колубуздан келген медалдарды, сыйлыктарды берип турабыз. Анан бүгүн чогулган себебибиз Жайыл коомунда отурган себебибиз бизде Бишкекте Солтоо коому түзүлгөн. Солтоо коомунун төрагасы Эркин Тентишев мынакей жылына орозо маалында Куран чүрүп, орозо маалында кары картаңдарга, колу жокторго, начар жашаган семьяларга Солтоо коомунун атынан гуманитарный помощь таркатып жүрөт. Ошого дагы биз сыймыктанабыз Эркин мырзага. Мен айтарым ушул. Руслан Жайыл коомунун төрагасы Насыралиев Руслан. Ал жигитке да ыраазыбыз. Коомду иштетип, ушинтип, коомчулукта болуп турган материальный помощьторду өкмөттөн келеби, жогору депутаттардан келеби, салымын салып жакшы иштеп атат. Рахмат, рахмат Нургазы байке. Сиздерден кыска. Эми Нургазы сүйлөгөндөн кийин бул историянын баарын жакшы билет. Баарына түшүндүрүп, дайыма жыл сайын баягы чогулган жерлерде, чагырган жерлерде, жыйын болгон жерлерде баарын ушу Нургазы Сейит Ашмалы байке болуп, баардыгын ушул организатор мүнөздөрү менен элдерди чогултуп, аксакалдарды чогултуп, ошолордун батасын алып, сөз арасында ортого салган сөздөрдү ишке ашыргандай кылып иштерин жүргүзүп атат. Жайыл атанын дагы бир жолу жаткан жери жайлуу болсун, топурак торку болсун, иман жолу болсун. Орозо күндөрдө Алла Таалам элибизге жакшылыкты, ооруган жанагы желмогуз оорулардын баары кетип, кыргызстан тынччылык болуп, айылыбыз тамам болуп, баарыбыз ушинтип көрүшүп жүрүп. Рахмат байкелер, бар болуңуздар. Сиздер менен сыймыктанабыз, ден соолукта болуңуздар. Жайыл ата коомунун офиси дайыма ачык. Ден соолукта болуп бар болуңуздар. Рахмат.